Мен Фабрикте иштеп, квартира алдым. Смайылбеков Файбек 21 жашында баштаган Фабрикте. Фабрикке чейин ресторан бизнесинде администратор болуп иштеген. Официанттан баштап бармен, анан администратор деңгээлге жеткен экен. Анан күндөрдүн биринде ошол ресторан жабылып калып, убактылуу жумушсуз жүргөн экен. Ошол убакта эжеси Фабрикте жаңы баштап чакырат экен. Смайылбекова Чолпон эжесинин айрык алганын көрүп, кызыгып, ишенбей жасап көрөйүн макул деп баштаган дейт. Анан өзүнө сөз берген экен, 2-3 ай мен өзүмдү сынап жасап көрөйүн деген экен. Ошол убакта болсо болду, болбосо таштайм деген экен. Келечекте бизнес баштайм, ресторан иштетем деп ойлоп жүргөм. Бирок акча топтогондон кийин баштайм деп жүргөм дейт. Мына акча топтоп, анан кийин же ресторан же башка бизнес баштайм деп иштеп келечекте акча топтойм деген экен. Анан иштеп жүрүп канчалык күчтүү бизнес экенин көрө баштадым. Таныштардын ар кандай сөздөрүн укканда наставнигим эжем Чолпондун чыда дегенин угуп жаттым дейт. Башка чужой бирөө болгондо таштап койсом керек эле бул бизнести деп айтат. Мага ошентип айтты интервьюда. Азыркы учурда золотой директор, Фабрикте иштеп, авто жана квартира алдым дейт. Өзүмдүн эртеңки күнүмө ишеним, так көрүү, келечекти көрүү пайда болду дейт. 5-6 чет өлкө шаарга барып келдим дейт. Азыркы учурда тынбай иштеп жаткан мезгили Азамат мына азыркы учурда золотой директор деңгээлинде жүрөт. Мына Смайылбеков Файбек көптөгөн сабактарга барып, жашоом мурункудан башкача болуп калды дейт. Мышлением, ой жүгүртүм өзгөрдү дейт. Мен күндө мурун окшош ишти эле жасай берет элем. Азыр тынбай өнүгүп атам, тынбай сабактарга катышам, башкаларга үйрөтөм, көптөгөн адамдарга сооп, ишин жасап, башкаларга жардам берип атам. Ушундай отуруп өсүп атам деп өзүнө аябай ыраазы ушул жолу тандаганына. Мына анан көрүп атасыздар, Фабрикти мына нолдон баштап атат. Башка бизнеске акча топтоп, кийин акчам болгондо баштайм деп жүрө берген. Ал эми Фабриктин акчасы жок эле баштап атат, эжеси менен бирге. Смайылбекова Чолпон, бриллиантовый директор. Мен машинага кызыкчумун. Авто минип өзүмдүн бизнесим болсо деп кыялданчумун дейт. Фабрикти бизнес катары дароо көрө албадым дейт. Күмөн саноо менен баштадым. Бирок а вдруг жакшы бизнес деп жасай бердим, жолдошум жардам берип атты. Досторумду, тааныштарымды бирин калтырбай айтып чыктым. Досторум да кошулду бул бизнеске. Достору көпчүлүк учурда достордун арасында директор болуп калгандар бар азыр, Кимдиргөө иштеп кетип калды. Бирок ага карабастан бриллиантовый директор, бири кетсе башкасы келип иштей берет экен. Спонсорум башка шаарда болсо да, ал менен тынбай телефон аркылуу иштеп жаттык дейт. Мунун спонсору Казакстанда өзү Бишкекте иштеп атты. Ондогон шаарга барып келдим. Фабрик мен кыялданган нерселерге жеткирди мени. Мен Фабрикке берилип иштеп жаттым, Фабрик мени капа калбай обещаниясын бүт аткарды дейт. Азыркы учурда жолдошу да жардам берип, экөө бирге иштеп аткан кези мына бриллиантовый директор бул да Кыргызстанда эң чоң тепкичтердин бири. Фабрикте иштеп шаардын ортосунан офис сатып алдым. Каримова Мира, Фабрикке чейин ишкер, базарда иштечкен, анан кийин сувенир дүкөн иштетип жүрдүм дейт. Наставниктерим, коллегаларын өскөнүн көрүп жүрдүм. Толугу менен Фабрикке кириштим. Башында кошумча дүкөнгө коюп сатчумун. Сатып иштечкен көбүнчө, себеби эжеси дагы өзү дагы ушинтип иштечү. Анан группа түзүү, чоң акчага жеткирерин, чет өлкөгө саякатка чыгууга мүмкүнчүлүк берерин көрдүм. Группа түзүп иштеп жатып, офис ачтым. Сулуулук салон жана Фабрикти жасап аттым. Экөөүн бири жасап кетип атты. Офистин орду жакшы болгондуктан ипотекага алдым аны. Жакында төлөп бүттүм. Фабрик менен иштеп көп бөлектер саякаттарды алдык дейт. Учурда серебряный директор. Анан буга чейин мына сулуулук салону бар эле, чакан экспресс салону эле. Ал салонун жаап салып, толугу менен Фабрикке киришти. Ошол офистин баарын Фабрик кылып койду. Ошол сатып алган офисинде. Мына көрүп атасыздар, сулуулук салонуна караганда Фабрик чоң пайда келгендиктен жана чоң ага рахат алып келгендиктен ал толугу менен Фабрикке киришип отурат. Мурунку кожоке Фабрик менен бизнес леди жана квартира алды. Каримова Гулюпа, как раз Каримова Миранын эжеси, кожоке учурунда психология боюнча семинарга катышып калып, наставниги менен таанышып калып, ал бизнес сунуш кылды дейт. Мен кызыгып баштап көрдүм. Ошто биринчи болуп офис ачтым. Алгач көбүрөөк дүкөн сыяктуу иштеп жаттым. Наставнигим коллегаларын өскөнүн көрүп, көбүрөөк группа түзө баштадым. Адамдардын түшүнбөстүгүнө, ишенбестигине карабай иштей бердим. Арасында мага ошо бизнес курууга кызыккандар болуп жатты. Алар менен иштеп отуруп өстүм. Көп шаарларга филиалдарды ачтык. Анан дүкөнүндө көптөгөн кардарлар дагы көп пайда болуп калды. Мен билишимче, ошто эң бир атактуу офистердин бири, анткени көп жылдан бери иштегендиктен. Көптөгөн саякаттар, семинарлар, көптөгөн кызыктуу адамдар менен тааныштым. Мурунку кожокейнин жашоосун бизнес лединин жашоосуна алмаштырдым. Башка бизнестерди ачып көрдүм. Фабрикке салыштырмалуу чоң ийгилик болбоду. Жаап салып, толугу менен Фабрикке кириштим дейт, квартиралуу болдум. Мына көрүп атасыз, азыркы учурда толугу менен Фабрик гана башка бизнестерин жаап салды. Эми ошол өзүнүн көбүрөөк ушул бизнести таапtыр. Мына, бирок Фабриктен тапканына башка бизнестерди ачып өзүн текшерип көрдү. Банкрот болуп отуруп калган жок. Кайра эле мурунку ийгиликтүү бизнес леди болуп жүрөт. Анткени Фабриктен тапкан акчасы ага страховка болуп калды, коопсуздук пайда кылды. Ал бизнес болбой калса да, Фабрик зато болбой калган жок, дагы да пайда берип атат. Фабрикти нолдон баштап, кадимки бизнести тажрыйба менен ачтык. Мирлан жана Дария Батырхановдор продукциясы кымбат компанияда иштеп көрдүк, адашып финансылык пирамида менен да иштешип көргөн элек. Дария сулуулук тармагына кызыккандыктан Фабрикте кошумча иштей баштады. Карьера бар экенин билер замат ошого да киришип, Дарияга директор болууга жардам берүүнү чечтим. План боюнча Кореяга барып акча иштеп келип, бизнес баштамак элек. Директор болорубузга аз калганда тандоо керек болду. Кореядан чакыруу келди. Ишке убакыттан утуу үчүн Фабрик бизнесин тандадык.
адашпаппыз. Негизинен бул жерде кандай ойлор болду? Эгерде мындай план болчу, фабрикке барып акча топтоп келип бизнес баштайм деген план болчу. 2 жыл убактымды бөлсөм, келип 2 жылдан кийин мен бизнес курам. Бирок ойлонуп көрсөм, 2 жылдан кийин ал бизнести мен 1 жыл же 2 жыл раскрутка кылышым керек болот эле. Анан ошондо 4 жыл же 3 жыл дегенде ошонун натыйжасы билинет эле. Же бар, же жок болот эле, же банкрот болуп калат эле. Анан ошонун баарын эске алдым да, фабрик уже боло баштады. Уже болуп аткан бизнес. Фабрикке өтө көп акчанын кереги жок. Негизинен мээнет, билим жана адамдарга жардам берүүгө мындай каалоо болуш керек. Шунун баары болсо эле ийгиликке жетсе болорун көрүп, биз фабрик жолун тандадык дагы. Кадимки бизнес эмес, фабрик тармактык маркетинг бизнесин тандадык да, ушул бизнесин жасай баштадык. Адашпаппыз, чынында фабриктен тапканыбызга анан башка бизнестерди ачып алдык. Региондорго чыгып иштеп жаттык. Кайсы жерде болбосун таанышып бизнеске чакырып жаттык. Ата-энебиздин каршылыгына карабай иштеп жаттык. Туугандар, ата-эне көпчүлүгү каршы болуп, көпчүлүгү түшүнбөс мамиле кылды. Ага карабастан иштей бердик. Анан билесиздер, тармактык маркетингде иштегенде көпчүлүк адам муну түшүнө бербейт жана сыйлай бербейт. Муну кээ бирлер пирамида менен алмаштырат. Ага карабастан биз иштей бердик. Мына иштей берип ийгиликке да жеттик. Фабрик өз бизнестерибиздин ээси болууга чоң жардам берди. Фабриктеги опыт, тажрыйба жана тапкан акча көптөгөн бизнестерге салып көрүүгө, салым жасап текшерип көрүүгө, коркпостон рискке, тоокелге барууга сонун өбөлгө түзүп берди. Башка бизнестерди кургуча фабриктен акча түшүп жатты. Толук иштей албай атсак дагы бир жумада 2 күн, 3 күн гана иштеп аттык. Болгону да мындай элдер келгенде. Анан жаныбызда болчу ошол бизнестердин, ошол бизнести жасаганча биз сулук салонунда иштеткече фабрикте иштеп аттык. Бирок эртеден кечке иштебесек дагы, эртеден кечке иштегенде акча түшүп атат. Эгерде биз айлыкка иштеп атканда андай болмок эмес. Айлыкка иштеп атканда биз иштебесек акча түшпөй калат эле. Билесиз да, эртеден кечке ошол айлыкка иштеген ишти жасаш керек болмок эле. Демек биз башка бизнес ачып көрсөк да, ага толугу менен көңүл бура албайт элек дагы, чоң салонго айландыра алмак эмеспиз, чоң бизнеске айландыра алмак эмес элек да. Же болбосо өтө чоң акча менен кылмак элек. А бизде андай өтө чоң акча жок болчу, ал турмуш, саякат жана башка көптөгөн биздин негизги жана биз мурун проба кылып көргөн бизнестерибиз банкрот болуп калса, ошолорду төлөөгө кетчи да. Көптөгөн бизнестердин ээси болуп калдык мына фабриктин жардамы менен. Укмуш сонун мүмкүнчүлүк экен, нолдон баштаганы. Жана бул бизнестин жакшы жери, сизде наставниктериңиз, жогоруда турган спонсорлоруңуз сизге ийгиликке жетүүгө жардам берип, өбөлгө түзүп берип, шарт түзүп берет экен жана сизге мотивация берип, кыйынчылык учурда сизди колдоп турат экен. Андыктан бул бизнесте ийгиликке жетүү кыйла жеңил болот экен. Учурда Рубиновый директор. Кадимки бизнести фабрик бизнесине алмаштырдык дейт. Усубалиева Гүлнара жана Иманкул Усубалиевдер. Швейный цех иштетчүмүн. Жолдошум базарда бизнес кылып Кытайга каттап товар алып келчү дейт. Анан айтып берет, швейный цехте мен иштеп жүргөндө жаш кыздар да келип мага заказ берет. Анын айткандай заказга албасаң, ошол жаш кыздардан сөз угасың. Бул да мага катуу тийчү. Жашыбыз барып калса, бирок анан өзүм технолог болуп, өзүм баарын жасачумун. Анан мен сурап атам, башка технолог алсаңыз болбой элесе, ал технолог менде иштебейт эле. Аны контролдош өтө кыйын болот эле. Мен бар, бизнес бар, мен жок, бизнес жок болот эле. Жолдошум бизнесте да ошондой эле мени көпчүлүк учурда 2 күн, 4 күн отуруп турчу деп суранат эле. Кытайга кеткенде дейт. Мына ошондой шарттарда бизнес кылыш керек. Анан жумушту өтө оор болгондуктан ден соолук жактан да кыйналчумун көп дейт. Себеби өтө иши көп болчу экен, 12 саат 14 саат иштечүмүн дейт. Бизнесибиз биз барда гана бар, биз жокто токтоп калчу. Фабрикти сунуш кылганда башында көтөрүп жүрүп сатыш керекпи деп айныгам. Бул бизнести дароо көрө бербедим дейт. Бирок негизинен бул бизнести тармактык маркетинг бизнесин фабрикте эмес, биринчи ден соолук компаниясында таанышкан экен. Ден соолукка байланыштуу, ал ден соолук продукцияларын колдонуп көрөт экен. Бирок ойлогондой натыйжа көрө албадым дейт. Андыктан ошол жерде бизнес кыл десем мен өзүм натыйжа көрмөйүнчө бирөөдү кантип айтам, өзүм оорукчан болсом мен кантип бирөөдү айыктырам деп эч кимди чакырбачумун дейт. Бирок өзүм натыйжа көрбөгөндүктөн мен ал ден соолук компанияларда иштегенге кызыккан жокмун дейт. Азырга чейин мен ден соолук продукцияларын мактай албайм дейт. Ал эми мен фабрикти эмнеге тандадым дейт? Шампунь жакпай калса эч коркунучу жок дейт. Жана шампуньду жаш бала деле, чоң адам деле, аялы деле, эркек деле баары тең колдонот дейт. Ооруп атабы карабастан тынбай колдонуп турат дейт. Мага ошонусу жакты дейт. Тиш пастаны деле ошондой. Анан кийин көптөгөн продукцияларды түшүндүрүш оңой. Жаш кыздар деле, чоң адамдар деле оңой эле түшүндүрөт. Ал эми ден соолукту түшүндүрүш өтө кыйын. Ден соолуктан айыгасың деп, натыйжа көрөсүң деп ишендириш да өтө кыйын. Жана акчалары да өтө кымбат болгондуктан адамдар киргизиштен коркот, акча киргизиштен. Ал эми шампунга киргизиштен коркпойт. Тиш пастаны алып көрүштөн коркпойт. Мага ошонусу жакты. Мен ошон үчүн фабрикти тандадым деп фабрик бизнесин алып кетүүдө азырда. Маракелерге катышып ийгиликке жеткендерди көргөндө ден соолукка зыян кылбай иштесе болорун көрдүм дейт. Даяр бизнести жабуудан коркуп, кошумча жасап жаттык башында дейт. Группа түзүп жаттым дейт. Наставнигимде мотивация алып турдум, телефон менен сүйлөшүп дейт. Мына наставниги башка шаарда экен эле, ошол телефон менен иштеп жаттым дейт. Жолдошум да жардам берип, экөөлөп иштеп отуруп директор да болдук. Чет өлкөгө саякатына бардык. Ишеним күчөп толук киришип кеттик. Фабрикте иштеп 2 кабат үй салдык дейт. Учурда Рубин директору жана жакында бриллиант директорун ачтык деп бизди кубандырып отурат. Мына ушинтип ийгиликке жетсеңиздер болот экен. Бул адамдар ийгиликке жетип атат. Сиз эмнеңиз, сиздин эмнеңиз кем? Тайматова Мадина фармацевт болуп иштеп жүрүп, кошумча акча иштөө үчүн келгем дейт.
Биринчилерден болуп баштаганбыз. Ал убакта фабрикте иштегендер почти жок эсе эле дейт. Андыктан биз биринчилерден баштаган үчүн мына көпчүлүк адамдар айтышат, биринчи болсоң утасың, сен шанс бар ийгиликке жетүүгө дейт. Бул жерде мен келтирген мисалдардын көпчүлүгү биринчи болгон эмес. Биз да биринчи болгон эмеспиз. Көпчүлүгү мына Усубалиевалар, алар фабрика 10 жыл иштегенден кийин келип отурат фабрика. Бирок Тайматова Мадина биринчилерден болуп келген экен. Ошол себептен алар Алматыга өздөрү каттап, өздөрү товар ташып келип сатчубуз дейт. Негизи башында көбүнчө сатып иштечү элем, группа түзбөйт элем дейт, Анан бир кемпир мен $200 таап атам, адамдар жаздырып коюп, десе аябай кызыгып, мен да ошондой акча тапкым келип, адам чакыра баштадым дейт. Ал убактагы $200 азыркы $1000 деп койсок болот. Ал бул 12 жыл, 13 жыл мурунку $200 да. Анан наставнигим да, мен да бизнесте жаңы болчук. Каяктан издеп үйрөнүштү билбейт элек. Ал убакта интернет мынчалык өнүккөн эмес. Китептерди издеп жүрүп, тапканыбызга сүйүнүп, ошентип окуп үйрөнчү элек. Анан ар жерден чокулап, ар жерде сабак окусак, ошол жерге жүгүрүп барып, ошол жерден үйрөнгөнгө аракет кылчу элек. Сабактарга көпчүлүк учурда чет өлкөлөргө барчу элек дейт. Мына ошентип отуруп бизнес курган экен. Анан өзүбүздүн каталарыбызды үйрөнүп чаттык дейт көпчүлүк учурда, Наставниктагы алыс башка шаарда. Иштеп отуруп директор да болдум. Көптөгөн шаарларды көрүп келдим. Көптөгөн шаарларда филиалдарды ачтык. Көптөгөн адамдарга өзүнүн максаттарына жетүүгө жардамым тийди дейт. Ошого аябай ыраазымын фабрикке. Фабрикке чейин мен тартынчак, уялчак, жабык адам болчумун. Иштеп жатып көптөгөн сабактарына катышып отуруп, аябай өзгөрдүм. Күчтүү инсан боло алдым дейт. Квартиралуу болдум. Жана бул адам биздин наставнигибиз көптөгөн адамдарга ийгиликке жетүүгө аябай сонун жардам берет. Наставник катары өтө күчтүү, өзгөчө түрткү, колдоого өзгөчө кыйын учурларда урушпастан, жакшы сүйлөп, жакшы сөздөрдү айтып, чоң психологиялык жактан чоң жардам бере алат. Мен өзүмдү бай пенсионер болдум деп койсом да болот дейт, Квартиралуу, бай пенсионер, золотой директор. Мына көрүп атасыз, ушуга окшогон көптөгөн ийгиликке жеткен окуялар интернетке кирип көрсөңүз дагы аябай көп. Фабрикте мисалы үчүн Дарья Пахильчук дегендин ийгиликке жеткен окуясын көрүңүз. Кээ бир адамдар башка компанияда иштеп жүрүп ийгиликке жеткен эмес, кандайдыр бир себептерден. Ал компания күнөөлүү эмес көпчүлүк учурда. Кандайдыр бир шарттардын айынан болот. Кээде адам өзү ойгон элек болот. Анан фабрикке келип ийгиликке жеткен учурлар дагы аябай көп. Ошондуктан сиз башка компанияда иштеп атсаңыз дагы, ал компания жаман деп эч убакта айтпайбыз. Ар бир компаниянын өзүндө ийгиликке жеткен адамдар сөзсүз түрдө бар. Болгону сиз ал жерге ийгиликке жетпей атсаңыз, балким биз менен келсеңиз, биздин шарттарыбыз сизге көбүрөөк ыңгай келет. Балким сиз бизге келгенде ойгонот турсуз, Андыктан биздин вариантты да көрүп койсоңуз болот. Фабриктин маркетинг планы деген сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул сизге ушул золотой директор деген эмне, серебряный директор деген эмне, рубиновый директор деген эмне, акчасы канча, ага жетүү үчүн кандай кылыш керек, пенсияга жетүү үчүн эмне кылыш керек, канткенде ошол пенсияларды алса болот, канткенде сиз мурункудай иштебесеңиз да акча түшүп турат, ошол деңгээлге кантип жетесиз, ошонун баары ушул маркетинг планда бар экен. Ушул сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. 15 мүнөттүк сабак. Бай адамдардын сырлары, бул чоң сабак, бирок жашоо жөнүндө, жашоого өтө чоң таасир берүүчү сабактардын бири менин китебимдин видео версиясы. Бул Кыргызстанда көптөгөн ийгиликке жеткен адамдардын ошолордун сырлары жана ошолордун окуялары бар. Жана ошолордун кантип чоң миллионер болуп атышат, кантип чоң ийгиликтерге жетип атышат, сыры эмнеде, ошонун баарын бүт билип аласыз. Кулдар жана кожоюндар деген сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул узунураак сабак. Муну бирок азастан көрүп отуруп, 10 мүнөт 15 мүнөттөн көрүп отуруп, 1 сааттык сабакты көрүп чыксаңыз болот экен. Ийгилик жаратуу жолдору. Эмнеге кимдир бирөө ийгиликке жетти, кыйынчылыктарга карабай, ал эми кимдир бирөө сонун шарттарда болсо дагы ийгиликке жетпей атат. Ошонун негизги сырлары жөнүндө билим алып кетет экенсиз. Жана сизди кандай гана шарт болбосун, кандай гана сиздин жашооңузда абал ситуация болбосун, ага карабастан ийгиликке жетүүгө сонун жол көрсөтүүчү сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Дагы да көрүшкөнчө кош калыңыздар.